Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Али Токтакунов менен Улан Үсөйүн акыйкатты айтымыш болуп митингге чыкты. Бул көрүнүштү коомчулук жакшы кабыл алган жок. Журналист Айырбек Орунбеков: Кыргызстан жакында өнүкпөйт, ал тургай улут болуп калыптан элекпиз. Өз алдынча эл деле бул алгыдай эмеспиз. Күндө митинг, тынч жашайбызбы урматтуу бузуклар? 30 жыл эгемендиктин, тынчтыктын кадырын баалаган жокпуз. 70 жыл кысып, баш ийип жашаганбыз. Андан мурда когон бийлигине салык төлөп, алардын карамагында. Сөзсүз эле башка элге көз каранды болуп жашаганда тынч отурабызбы? Кыргызды мактантып эле койсо, любой кыргызды сурасаң, чоң атасы бай, бардар, манап болуп, бир айылды башкарган же бир койдун этин бүтүн өзү жеп салган баатыр. Оңололу деген эч ким жок. Баары эле саясатчы, баарынын талабы чоң, тилеги ызычуу митинг. Бийликти мамлекетте сыйлоо деген нөл. Кайра бийликти сындап, сөгүп, жемелеп жана кемсинтип сүйлөгөн бейбаш чумоолорду кумир тутуп жашап жатабыз. Өнүгүү бул тартип, бири-бирин урматтоо жана ишеним. Бизде анын бири жок. Мамлекеттик бийлик органдарын сыйлоо керек десең, кошоматчы дешет. Бир чумо түз эфирге чыгып алып кыйкырса, ой баатыр экен деп мактайсыңар, анализ кылбайсыңар. Ээрчиме эл болдук, тынчы жок. Бул кетиште дагы тополоң чыкчудай. Бийликке жетпей калгандар дагы шылтоо таап көчөгө чыгышты. Кыргызстанды өнүктүргүңөр келип жатса, инвестиция тарткыла, сунуш бергиле, иштегиле. Күн сайын салпактап элдин психикасына ойногой деп социалдык баракчасына жазып чыкты. Баткен районунун Аксай, Самаркандек, Ак Татыр, Көк Таш айыл өкмөттөрүнүн Лейлек райондорунун тургундары чогулуп, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Алар өлкө башчысынан, чек араны тейлеген органдардан, жергиликтүү бийлик органдарынан кыргыз-тажик чек арасындагы маселени тез арада чечип берүүнү талап кылышууда. Чек ара маселесине тез арада чечкүндүү кадамдарды жасаңыз, кошуналар күндөн күнгө жылып келе жатат. Чек араны тактаган органдарга туура кадрдык тандоо жасаңыз, деди Баткендин жашоочусу. Топтолгондор ошондой эле чечилбес чек ара чырына буга чейин да эч бийик жаратылуу көңүл бөлбөгөнүн айтып нааразы болушту. Мекенчил деген сөздүн төркүнү мекенин, элин, жерин сүйгөн, өлкөсүн өнүктүрүү үчүн кызмат кылган жаран деп түшүндүрүлөт кыргыз тилинде. Ошол сөзгө татыктуу эң алгачкы инсандардын бири бул Садыр Нуркожоевич Жапаров болду. Бул тууралуу пикирин активист Калыбек Жапаров билдирди. 30 жыл мурда эгемендүүлүккө жетишкенибиз менен бүгүнкү күнгө чейин биздин Кыргызстаныбызды жемкор чиновниктер сазга батырып коюшкан эле. Жегенге нан таппай, кийгенге кийим таппай, элибиз жашоонун оор запкысын тартып, жан чыдагы өмүрүн өткөрүп жатышат. Кыргызстан экономикалык социалдык кризистин чеңгелине батып турган чак. Ушул абалдан пайдаланып калалы деген НПО, батышчылдар, непорядочный оппозиционерлер күндөн күнгө көбөйүүдө. Булардын эң негизги тилеги президент Садыр Жапаровдун алсызданышы, аны элге жек көрсөтүү жана аны кулатуу максат болот. Тарыхыбызда эң биринчи жолу Садыр Жапаров элдин каалоосу менен шайланып, элдик президент болду. Бирок биздин ар тармактуу профессионал шылуундар Садыр Жапаровду элге жек көрсөтүп пландарын иштеп жатышканы белгилүү болуп турат. Алар жаңылышат. Садыр Жапаров жалгыз эмес. 30 жыл элдин канын соргон жемкор көпөз чиновниктерге мекенчил элибиз алданбайт. Садыр Жапаровдун артында калдайган калайык журту турат. Элдин агымын башка нукка буруп кетебиз деген шылуундар жаңылышат. Керек болсо ушуларды жөнгө салып кое турган элибиз бар. Жаңылбас, жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт. Кечээки муфтият боюнча ызычууда элибизде бир аз түшүнбөстүк абал жаралды. Ич арадан чыккан түшүнбөстүктү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өздөрү бүтүрүп алышса жакшы болмок. Президентке, анан коомчулукка чыгарбастан. Мунун арты менен президентибиз Садыр Жапаровду дагы аралаштырып жиберишти. Ызычууну салып, кыргыз элинин бүтүндүгүнө шек келтирген аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбердиевке укуктук баа берилиши керек. Кыргыз коомуна каршы иштегендер, көзүңөрдү чоң ачкыла. Садыр Жапаровдун артында жүрөгү мекеним, элим деп соккон миңдеген мекенчил баатырлар турат. Алар Садыр Жапаровду жөн эле силердин колуңарга салып бербейт. Алар Садырды ара жолго таштап кетпейт. Силердин эң негизги максатыңар байлык топтоо, элге боор ооругандай түр көрсөтүү менен элди адаштыруу, күч келсе акырындап качып жок болуп кетүү. Ар кандай митингтерди уюштура койгон ички дүйнөсү бузук эл бузарлар. Садыр Жапаровдон колуңарды тарткыла, деди Калыбек Жапаров. Талас шаарында массалык мушташ чыкканын Спутник агенттигине облустук милициянын маалымат катчысы Динара Сарногоева билдирди. Анын айтымында, окуя жекшембиге караган түнү Нуржанов менен Огунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Мушташ тууралуу үйүнүн терезеси талкаланган жергиликтүү тургун арыз менен кайрылгандан кийин белгилүү болгон. Ал жаш балдар бири-бирин ташка алганын, мындан улам айнеги талкаланганын айтып даттанган. Аталган факты каттоого алынып, окуя болгон жерге милициянын ыкчам тобу барган. Азырынча мушташка эмне себеп болгону
белгисиз. Чырдашкандардын эч кимиси арыз менен кайрылган жок, деди Сарногоева. Алдын ала маалымат боюнча окуучулардын мушташканы божомолдонуп жатат. Тергөө иштери уланууда. Коррупция менен мафияны жок кылабыз деген жаңы бийлик коррупция менен мафияны гүлдөткөн Жээнбековдун жетегинде болуп калышты. 3-элдик революцияда агы өрттөлүп пайдалып чыккан Соке соодалашканга өткөн. Анын каалоосу боюнча экс-президенттик макамы кол тийбестиги сакталып, туугандары куугунтукка алынбашы керек болгон. Мамлекет үчүн, эл үчүн аракет кылган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев өз кызыкчылыгын көздөгөн Сокенин талабын аткарбаска айлалары жок эле. Анткени бийлик байлык акчага тойбогон Сокенин каалаганы аткарылбаса, жарандык согуш чыгаргандан кайра тартмак эмес. Өлсөм да бийликтен кетпейм деп тырышып отурган Соке коррупция менен мафиянын башында өзү турса, көп сандаган кландар, кошоматчылар колдоп турушса абалы оор эле. Оштон Бишкекти көздөй самолет менен учушуп, жол тандабастары менен жетип келишкен чорныйлары борбордук аянтта жүргөн кыргыз элин башка көзгө койгулап, элден кечирим сурап турган Атамбаевди аткылап киришти. Булар менталитетти, аң сезими деңгээли бир кылым мурдагы басмачылардан эч айырмасы жок экенин көрсөтүштү. Эми болсо өзү хан, өзбек, селдеси жок кор башыга айланган Соке мамлекеттик резиденцияда жатып алып, көмүскө башкарууга өткөн. Буга чейинки 3 жылдык башкаруусу кыргыз мамлекетин бир кылым артка сүйрүп таштаса, мындан кийинки көмүскө башкаруусу таш дооруна алып барып такашы мүмкүн. Кыргызстанды түндүк түштүккө бөлүп жаруу саясатын жүргүзгөн Сокенин үй бүлөлүк кландык коррупциялык режими мурдагыдан да күчтөтүлдү. Илгерки Кудаяр хандын коргону сыяктуу бекем кайтарылган гос резиденцияда жашаган Роза Отунбаева менен кеңешип, ал жактагы президент Садыр Жапаровга да көрсөтмөлөрдү береби. Ошондуктан анын каршылашы болгон Атамбаевдин адамдарынын баары камалып, Соке болсо туугандары, табакташтары менен аман эсен. Кыскасы, куулук менен жан сактап жүргөн Молдо Чалыш немени президент кылып алыптырбыз. Ал жүргөн жерде чөп чыкпасын көргөн кыргыз эли жерге түкүрүшүп калышпадыбы? Жапаров менен Ташиев чечкиндүү кадамдарга барышпаса, мамлекет катары, эл катары жок болобузбу? Бул жерде амал көөлүк менен аңкоолуктун ортосунда күрөш жүрүп жаткандай. Кууланган Соке менен ак көңүл Атамбаевдин мамилесине 3 жылдан бери күбө болуп келатабыз. Россияда жүргөн Өмүрбек Бабановду болсо, алдап алып келип 12 кылмыш ишин козгоп, менчиктерин тартып алышты. Ал эми Жапаров менен Ташиевдин эмнесин тартып алат? Дегенде колдоочуларын жана тарапташтарын таркатып, андан кийин бийликти тартып алуу аракети көрүлөбү? Көрсөтмө берген Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча суракка чакырылган Соке Турцияга, андан ары Араб Эмиратына зуу койгону бекеринен эмес. Толгон токой кылмыштар үчүн суракка чакырылып, андан ары түрмөнүн төрүнө отурарын алдын ала билген Соке НАТОнун курамындагы өлкөлөрдөн жардам сурап, тополоң чыгаруу аракетин башташы мүмкүн. Адалсынга Молдо Чалыш немеден информация выкачивать эткен чет элдиктер НАТОнун жардамы менен кичинекей Кыргызстанды көк бөрү кылып кеткенге даярбы? Кыргызстанда болсо бир аялдын $50,000 турган шубасын көрүп, ал аялдын $1000 өтүүнү аңдып, анын ордуна Сокенин Оштон Бишкекке алып келген көздөй адамын дайындаса, сот бийлиги Сокенин чөнтөгүндө кала береби? Ошентип кыргыз мамлекетинин коопсуздугу, кыргыз элинин тагдыры кылдын учунда турат. Көмүскө бийлик камалабы, тайный тандем түзүлүп, мышык чычкан оюну улана береби? Зарлык Дыйканбаев, Азия Ньюс гезити. Таласта көлмөгө түшүп кеткен баласын куткарам деп артынан кошо түшкөн эне да, бала да сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматына шилтеме берип, Барометр билдирет. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн 14 февралда Талас облусунун Арал айылында болгон. Көлмөгө 2018-жылы туулган СБ чөгүп кеткен. Баланын 1996-жылы туулган БА аттуу апасы баланы куткарам деп артынан түшүп кошо чөгүп кеткен. Баланын атасы уулунун жансыз денесин суудан алып чыккан. Жерине Талас райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 4 куткаруучусу тартылып, аял кишинин жансыз денесин суудан чыгарышып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен деп айтылат маалыматта. Жаңы конституция кабыл алынса, президент, парламент жана өкмөт баштаган негизги 3 күч бир тартипке түшөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 13 февралда Кабар улуттук маалымат агенттигинин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Журналист ага конституциянын долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Сын пикир айткандар да жок эмес, качан элдин добушуна коюлат деген суроо узаткан. Албетте сын пикирлер айтылбай койбойт. 5 кол тең эмес. Бирок бул башламан башкарууга чекит кое турган конституция болду. Бүгүнкү кадрдык башламандыктар, ызычуулар
Булардын баары азыркы иштеп турган баш мыйзам менен байланыштуу. Бүгүн парламент, өкмөт, президент деген 3 күч бар. Жаңы конституция кабыл алынса, баары бир тартипке түшөт. Бизде тартип болбой эле койсун деген күчтөр бар. Ошолор элди дүрбөтүп, кокуй эле кокуй, мындай болуп калды, кокуй эле кокуй, тигиндей болуп калды деп элди адаштырганга аракет кылып жүрүшөт. Кемчиликтер болбой койбойт. Болсо дароо оңдоп кетип жатабыз. Иштебеген киши жаңылбайт дейт. Эң негизгиси мамлекеттин жалпы кызыкчылыгын көздөгөн стратегиялык чоң иштерде жаңылбасам болду. Ички майда чүйдө пикир келишпестиктер, кадрдык кемчиликтер өз убагы менен бүтөт. Трагедия кылыштын кереги жок деген Жапаров. Ал жазга чукул чоң иштер башталаарында билдирген. Конституция элдин добушуна 11 апрель жергиликтүү кеңештерди шайлоо күнү менен чогуу коюлат деген үмүтүбүз бар. Аны жогорку кеңеш алып чыгышы керек. Жергиликтүү кеңеш менен бирге өткөрсөк, каражат үнөм болот. Казынадан ашыкча акча кетпейт. Референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоолору бир күндө болот деген өлкө башчы. Эске салсак, жаңа конституциянын долбоору жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлган. Мыйзам боюнча жогорку кеңеш жаңа конституциянын долбоорун колдоп же четке кагып, эгер жактырылса, референдум дайындашы керек. Президент Садыр Жапаров Матраимовго кызмат бериш керек. Менимче бул адам Жапаровдун колуна кол болуп, мамлекетти оор абалдан чыгарганга жардам берет деди. 14 февралда Назар Ньюс маалымат агенттигине милициянын отставкадагы полковниги Замирбек Рыспеков. Замирбек мырза, учурда коомчулукта Райымбек Матраимов тууралуу ар кандай такталбаган маалыматтар болуп жатат. Сиздин таластын мырзасы тууралуу пикириңиз кандай? Коомчулукта ар кандай пикирлер айтыла берет. Кызыгы бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн Матраимов кызуу талкууга алынып калды. Мен Матраимовду Кыргыздын чыныгы патриоту катары баалап калдым. Себеби пандемия болуп, Кыргыздын башына оор күн түшүп, элибиз жан далбастап калганда жардам берди. Биз Американын тапшырмасын аткарган балдарды укпай, Кыргыз элин колдогон инсандарды колдош керек. Сырт жакта жүрүп, бузуку сөз менен элди бузган фейктердин сөздөрүнө ишенбей, Кыргыздын чыныгы эл үчүн күйгөн, эл үчүн кам көргөн патриотторду колдой турган убакыт келди. Азыркы учурда эл түндүк түштүк ал тургай ууруга бөлүнүп жатабыз. Бул көрүнүштүн баарын токтотпосок, Кыргыздын келечегине балта чабылат. Юрист катары Матраимовго өтө баа бердим. Себеби октябрь окуясында Матраимовдун өлкөнү таштап качып кеткенге эл айтып жаткандай баардык мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок бул өзүнүн патриоттуулугун, чыныгы мырза экендигин, өзүнүн элин сүйгөндүгүн тастыктап койду. Ошол үчүн ушул жигит сыйма татыды. Айта турган болсок, канчасы качып кетти. Алсак Арашандын тең жарымын ээлеп алган Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов, музейдеги жыгач аттын автору Сапар Исаков, Болот Сүйүнбаев Кытайдын карызын алып, ошол карызды Кыргыз моюнуна илип койгон Алмаз Атамбаевди эмне үчүн кустурбайт? Менин маалыматым боюнча Матраимовго каршы болгон митинг атайын буйрутма экени айтылууда. Биз мындай батыштын кызыкчылыгын көздөгөн митингдин далайын көрдүк. Тилекке каршы Кыргызстанга эч кандай жакшы жыйынтыгын берген жок. Тескерисинче, мамлекет сазга олтуруп, экономика артка кетүүдө. Замирбек мырза, сиз укук коргоо органынын кызматкери катары суроо тар чөйрөдө Садыр Жапаровдун бийлигин 3-6 айда кулатуу боюнча даярдыктар тымыздын сөздөр жүрө баштагандыгы тууралуу маалымат түшүүдө. Бул азырынча такталбаган маалымат чындыкка айланып кетиши мүмкүнбү? Себеби бизге октябрь окуясы болбой туруп, жакында Жээнбековдун бийлиги жокко чыгат деген маалымат келип түшкөн эле. Азыр Садыр Жапаровго убакыт бериш керек. Себеби биринчи жолу президентти түндүк түштүк жалпы кыргыз эли колдоду. Азыр бүтүндөй кыргыз эли биригип, Жапаровду колдогондой ынтымакка келип, сазга батып бара жаткан экономикабыз менен саясий этикабызды түздөп, өнүгүү жагына багыт алышыбыз керек. Менин өзүмдүн жеке оюм, президентибиз Садыр Жапаров Райымбек Матраимовго дагы кызмат бериши керек. Менимче Матраимов Жапаровдун колуна кол болуп, мамлекетти оор абалдан чыгарганга көмөк көрсөтөт го. Кошоматчылар президентке бут тоспойбу? Кыргыз элинде бүгүнкү күндө коронавирустан дагы жаман илдет пайда болду. Кошоматчылык, саткынчылык, коркоктук. Бул атайын кесип болуп калды. Тагушулар мындай касиети барлар президентти да бузуп жатат. Азырда мурдагыдай эле Садыр Жапаровго болгон маалыматты түз бербей, жаап жашырып жатат. Сөз көп. Жапыкеев соттон Кубанычбек Жумалиевдин аброюна шек келтиргени үчүн утулган деди 14 февралда Назар Ньюс маалымат агенттигине укук коргоочу Токтай Мөмүталиева. Токтай Меже жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев УКМК камакка алгандан бери коомчулукта талкууга алынууда. Аны өч алуунун курмандыгы болду деген пикирлер айтыла баштады. Чын эле ал саясий куугунтукка кабылып, ушундай абалга кептелдиби же бул жерде башка маселе барбы? Биринчиден каралып жаткан тергөө ишине баа берүү кыйын, анткени тергөө ишинде ачык жана
дагы кандай дооматтар коюлуп жатканын билбейбиз. Ошон үчүн андай же мындай деп бир жактуу айтуу оор. Негизи Кубанычбек Жумалиевди камакка албай, сыртка чыгууга болбойт, чек арадан өтпөсүн деген чектөө менен эле сурак алышып тергөө жүргүзүшсө болмок. Анткени Кубанычбек Жумалиев качып кетмек эмес. Анын жашаган жери, иштеген жери бар белгилүү адам. Ага деле башка депутаттарга берилген жеңилдиктерди берип, камаксыз эле тергөө ишин жүргүзүшсө болмок. Көп эле депутаттар эркиндикте жүрүп эле сурак берип жүрүшөт го. Жумалиевге деле ошондой мүмкүнчүлүк беришсе, калыстык орун алмак. Тагыраагы дипломатиялык жана жөнөкөй паспортун алып коюшкандан кийин ойлонбой эле үй камагына чыгарышса, документсиз кайда кетмек эле. Тилекке каршы мыйзамда көрсөтүлгөн жеңилдиктерди да колдонбой өч алып, саясий куугунтуктун боёгун сүртүп жатышкансыйт. Сиягы Финполициянын башчысы Сыймык Чапкеев Кубанычбек Жумалиевге эрегишип калганы көрүнүп эле турат. Финполиция койгон дооматтарга ынансак болобу? Бир жактуу каралуу күч алганына караганда Финполициянын коюп жаткан дооматтары күмөндүү деген пикирлерге ынанам. Тагыраагы булар соттошушкан. Ич ара кызыкчылыктары, келишпестиктери бар. Чапкеев соттон Кубанычбек Жумалиевдин аброюна шек келтиргени үчүн утулган. Ал чечимди жокко чыгарылганы жөнүндө уккан жокмун. Ошон үчүн Финполиция койгон дооматтар такталбай, күмөн жараткан бойдон калсам, Сыймык Чапкеев кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, өзүнүн жеке кызыкчылыгынан улам куугунтук кылган болуп калат. УКМКнын камаганы Финполициянын дооматына ишенгениби? Акыркы мезгилде УКМК майдаланып, бардык ишке кийлигише баштады. Чынында алар ички тышкы коопсуздук боюнча иш кылышы керек эле. Кызыкчылыктар болгон үчүнбү бардык ишке аралаша башташты. Тагыраагы жөнөкөй пара алууга шектелген, алдамчылык кылган деген иштерге чейин кирип кетишти. Ал эле эмес, мыйзамды эске албай, кодекстеги жеңилдетилген чараларды колдонбой, камоону гана максат кылып калышты. Чынында мүлктөрүнүн баарын арест коюп, чектөө киргизип койсо эле, Жумалиевди камоонун кажети деле жок болчу. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.